Милиция Бишкекте блогер Адилет Балтабайды кармады. Ал Facebook'ta жалган маалымат тараткан деп күнөөлөнүүдө. Түндө 1 май райондук соту анын 1 айга камалышын жактырып берди. Түндө УКМКга суракка экс-депутат Равшан Жээнбеков дагы кирип чыкты. Ал дагы жалган маалымат тараткан деп күнөөлөнүүдө. Социалдык тармактар Кыргызстанда расмий түрдө маалымат каражаты деп эсептелбейт. Ошондуктан Facebook'ta бир нерсени туура эмес жазганды кылмыш деп эсептөө кыйын. Бирок күч түзүмдөрүнүн андай майда чүйдө менен башы оорубайт. Алар жөн гана бийликтин пикиринен, турумунан айрым алынган пикир билдиргендин баарынын оозун жабууга аракеттенүүдө. Мындай аракеттер Украинадагы согуш тууралуу Орусия бийлигинин пикиринен айрым алынган пикир билдиргендин баарын оозун жабуу аракеттерине окшош. Орусияда көптөгөн акылга сыйбаган соттор болуп жатат. Кыргызстандын күч түзүмдөрү болсо Орусияныкы менен тыкыз байланышта экени белгилүү. Ошол эле учурда ошол күч түзүмдөрүн сындаган адамдардын көпчүлүгү орусиялык пропаганда менен ооруган адамдар. Ошондуктан Кыргызстанда абсурд үстүнө абсурд кошулууда.